Жекеме-жеке. Құрманқұл Тоқтаралиевичке, Ерлан байке, Оу. спорт түрлері бул жака түшүп көрүп атасыз. О, буяка түшпөсөк болбойт да. Тоқтамышевичке терең разычылык Ондай бетме-бет көргөндөн артыгы барбы? директору. Сиз негизи баягы судейскийде отуруп көрөсүз да көбүнчө ошол жерден сүйлөп дегенде, анан бул жер менен айырмасы эмне? Асман менен жер. Бетме-бет өз көзүң менен көрүп, суукта тоңуп көргөн көрөрмандар түшүнөт болуш керек. Экөөнүн айырмасы эки башка. Анан Көкбөрү федерацияда 6-7 жылдан бери иштеп атасыз. Баягы мурунку федерация менен азыркы өнүгүү жолун дагы сиз жакшы билесиз да, бизге Прогресстерби? Ооба. Ушул тууралуу маалыматты өтө бергим келип атты эле. Дал өзү келдиңиз да. Эми Искен байке иштеп турган кезде биз келдик. Искен байкенин өзүнүн доорунда мыкты жолду баскан, арбыткан жолдор болду. Андан кийин Бегалиев Талас мырза келди. Ал өзүнүн доорунда мисалы ошол кезде Кыргызстан ичинде өтө катуу өнүгүп кеткен Көкбөрү тайга. Алас келген кезде эбептен себеп болуп Зулуш Курманкул Токторалиевич келип международный чемпионат өтүп калды. Ошондо мен ойлогон максат сонун болду. Чет өлкөдөн башка элдер келди. Мына бир максатка жеттик деп ойлойбуз. Андан кийин жайылымыш Рамис Майрамбекович келди. Жунус Алиев. Жунус Алиев мен Генсек менен Рамис аттуунун баары мыкты жигиттер да Кыргызда. Анан Рамис келди. Рамис келгенде өзгөчө бир район арасындагы чемпионаттар өтүп кетти. Көкбөрү өтө өнүгүп кетти. Көрөрмандардын аң сезими өтө болуп кетти. Мамлекетибиз дагы мына 9 миллион сом бөлүп берип, ар бир облустарга 1 миллион сомдон берип, ушунчалык сонун демилге куруп кетти да, федерацияга мына 40 жора болуп берди. Рахмат аткаминерлерге. Мына Колизейдин башы аты чыгып кетти андан кийин. Эми Колизейдин мына пайдубалы турат деп Багдарагын, мөмө жемишин эгебиз деп турган кезде Зулуш Курманкул Токторалиевич келди. Мен бул федерациянын жетекчилиги Айкөл Манастын Айкөлдүк акыл калчаган Бакай атасы бар эл деп билем. Мына Кудай буйрса эми мына Колизей салынып кетсе, эң мыкты пайдубал турат эле да. Эң мыкты. Бир жерден өнүгүп, бир жерден сбор болуп, бир жерден тарап, ар жагы Ош, Алай, Баткен, Жалал Абад жаштыкты бириктирип келсе, Саразөн, Чүй деп мондай аты сонунда. Туура ортодо биягы Улуу Теңир Тоолук, Нарын бир туугандар, биягы Көл Бермети Жетаке жер деген көл барса, эң сонун жерде пайдубал туруп кетсе деген мына шарт алдында турабыз. Мен өтө кубанычтамын. Андан тышкары мына оюн таласында карагылачы, кандай сонун оюн болот. Мынабу дубал менен эмес, тартипке. Жан дүйнөнүн акылы менен келген тарбиялардын мөмө жемишин могу 2 турнирде көрүп атабыз. Мына бардыгы өзүнүн угу менен стартовый линиядан чаап атышат. Эч ким, мына команда жетекчилери, осмотр, кароо сынактан бирөө кечиккен жери жок. Бул эң чоң жеңиш деп билем. Бул эң чоң өнүгүү, эң чоң прогресс деп билем. Тарбия жагы аябай. Тарбия жагы сонун мен ушунчалык ыраазымын. Анан пайдубал менен эмес, акча штраф менен эмес, айып пул менен эмес, бул аң сезим, маданият, тартип менен келатканыбызга буйрса күч алдыктан мен өтө кубанычтымын. Команда жетекчилерине, ар бир команданын жетекчилери өтө чоң салымды билим жагынан, маданият жагынан, тартип жагынан салынып атканына мен бул пайдубалдын асмандаган түндүгү 40 уугу керегеси кең болуп турганына мен өтө кубанычтамын. Анан азыр бизде жогорку лига, 1-лига, 2-лига болуп лигаларга бөлүнгөн командаларыбыз бар. Ар бир лиганын деңгээли ар башкабы сиз үчүн оюн жалпысынан эле оюндун деңгээлдери боюнча да айта кетесизби? Оюндун деңгээли тайпа менен бөлүнгөнү менен аттардын деңгээли бирдей эле болуп келатат. Аттар ушундай катуу өнүгүп кетти. Бул тайпа менен эле жогорку лига, 1-лига, 2-лига деп бөлүнгөнү менен азыр Кыргызда шүгүр буйрса. Ар бир аттын өзүнчө бир өнөрү бар. Ар бир ат өтө катуу өсүп кеткен. Ошого байланыштуу аң сезим да өсүп келатат Кудай буйрса.
өспүрүм балдардын аң сезимдери, ар бир оюнчуларды тааныгандары кандай жолду басып өтүш керек, кандай экинчи лигадан өтүш керек, кандай бирге түшүш керек, кандай жогорку тайпага элекке барыш керек. Ошонун баардыгы сонун келатат буюрса. Дүйнөлүк спорт аренага маданият, тартип, тарыхтуу мээнет менен, айкөлдүк менен барабыз, Кудай буйрса деп ишенем. Анткени элибизге, жерибизге, мамлекетибизге Аллага жаккан иштерди кылсак, пейилибизди оңдосок, жаз келди Кудай буйрса, эгин тегинибиз, наныбыз жакшы чыгып берсе, ааламга тынччылык берсе, мен ойлойм баардыгы өз мурдунда болот. Анан айтсаңыз, баягы сиз алып баруучулук кылып аткан кезде бир кызыктуу учурлары көп болот го. Ошолордон бир-экини эстей кетсеңиз. Так, алып барып аткан учурларда кызыктуу учурлар эми азыр мына кийинки менин жардамчым болуп Самат Каракулов келди, Кудай буйрса. Ушундай сонун 4 тайпага бөлүнгөндө мага дагы сонун жеңилдик болду да. Анан эми кыргыз бул уруу болуп элбиз, бул тарыхта ушундай да. Таластыктар чыкса, Самат таластыктар чыкты, эч ким унча калбайт, келе мен алып барып коеюн. Көлдүктөр чыкса келем, сага эч ким тишпесин. Сен алып барып кой деген эле кызык. Жана калыстарда эле бөлүнөт экенсиздер да, сиздерде калыстардагы мисалы Оштун оюну болуп атса, Оштон калысты койбойт го ортого, ошондой эле экен да, сиздерде дагы. Ошондой эле. Бул эми туура эле бизде область менен бөлүнөт. Бул эми кайсы мамлекет болбосун, ошондой область ичинде бөлүнөт. Бул турган иш. Анан сиздин эсиңизде калган байге баягы бир эң чоң суммадагы байге кайсыл болду эле? Мен ушу чынын айтсам, акча жагынын суммасына деле ушул өмүрүмдө деле көп басым. Көтөрүлгөн улак 9. Мен кайсы бир турнирде канча байге тапшырылганын ушунчолук Кудай акы, Алланын алдында мен деле маани бербейт экенмин. Ынтымак командасы. Билбейм, ал жагына башымда жетпейт, мен өтө деле мындай миллиондон ашык деле санай албайм. Бирок кайсы командалар ойногон учурда көбүнчө байге көбүрөөк коюлат? Радбек уулу Норус Аватар. Эми Вышкага. Жогорку лига. Жогорку лиганын анткени мээнети көп. Булардын аттарын көрүп атпайсыңар. Бери таштаганда эң эле болбоду деген ат 10 000 доллар. Норус менен Эң мыкты жарат деген аты 50 000, 80 000 долларга чейин чыгып кетип атат. Анан мен эми тилегим да. Жогорку лиганын байгеси биринчи орунга 10 миллион болсо, керемет болмок да. Анткени кенен болсоң кем болбойсуң дейт. Ошого да жетебиз буюрса. Буюрса. Анан баягы сиз алып баруучулук кызматта отурган учурда биздин көкбөрү көрөрмандары өзгөчө эмоционалдуу болот эмеспи? Баягы ызы чуу болуп кеткен учурда элди баягы база турган сиз, жарасын таптыңыздарбы? Жарасын таптык. Анткени бул микрофон деген алып баруучулук эмес. Бул көкбөрүдө судья информатор деген должностьта отурат. Азия аргымагын ойнотот. Бул жерде элди баса турган бир гана биздин оозубуздан чыккан эрежени туура маалымат убагында берип калсаң, эл болду, эч жака барбайт. Айкөлдүккө салып туруп, анан анча-мынча кыргыз элине жакшы сөз айтсаң, биз айкөлбүз. Жакшы сөз кылан ийинен чыгарат дейт го. Жакшы сөз менен тарыкталып келип, мырзалык айкөлдүктү, жигитчиликти бир туюлуштуруп алып келип эрежени салып айтып, такматабайт. Болду го эми мен каяка барасың? Болду мына каккан казыктай мына эреже турат десең эл эч жака барбайт. Анан баягы бир өзгөчө учурлар болот го, көрөрмандар финалдык оюндарда же жарым финалдык оюндарда ушунчалык бир кол чаап, шаңдуу отурушкан учурлар болот. Ошондой учурда бир өзгөчө алып баргыңыз келип, өзгөчө сүйлөгүңүз келип бирге боласызбы? Ал кезде жоң козот да. Биз да ошол оюндарды самайбыз. Анткени бир ушундай жеңил болуп, эл да ошондой шайма-шай, шайкеш болуп келип берет. Оюнчулар да мына бүгүн ынтымак менен мурас ойноп. Тартип, эмне деген сонун тартип менен ойноп. Бир ызылдаган эл жок. Көрүп атасыңар, мына артта элдер отурат, көрөрмандар отурат. Анткени мен ушу калыстарга дагы өтө ырашчылык билдирет элем. Оюн таласында көбү түшүнбөй жүрөт кийинки учурларда. Бул көкбөрүгө 4 оюнчу бир командадан 8 оюнчу 8 атты карап, бул өтө сложный система, сложный организм. Ушунун баарын иликтеп ордуна коюш, бул калыстардын эмгеги зор деп айтам. Мен таазим этем булардын эмгегине. Ошондуктан баары болот. Жолду басып барып атабыз, көрүнгөн тоонун алысы жок дейт. Тожа мынып келе беребиз, тожа мынып өмүрдөн ыйманыбыз менен өтө беребиз.
Жалпы күйөрмандарга эмне айтасыз? Эң сонун суроо болду. Ушундан мен пайдаланып айтып калайынчы. Урматтуу, мен өтө сыйлайм сиздерди. Бир туугандар, урматтуу кылымдарды каткан кыргыз эли. Биз нарыктуу элбиз, биз нарыктуу, каада салттуу, үрп адаттуу элбиз. Мен күйөрмандардан бир гана суранат элем. Ушул күйүп келип, күйөрмандык милдетти аткарганда жарадың ишке, сен атанын уулусуң, сен кийинкиге жол таштап кете турган жигитсиң, сен атылган оксуң, сен бир эле айтасың, сен деген сүйлөбөйсүң, сен кыласың, сен жасайсың деген жакшы сөздөр менен кубаттаса, жаман-жуман сөздөрдү айтпаса, мыктысың, өсөр балбандар бири-бирин сен балбансың деп мактайт. Ушундай орусча сөз кошпой, ызырынбай, мыкты тең тараза күйөрман болгонго чакырат элем. Бир тууганбыз, келген жерибиз бир, кете турганыбыз да бир. Баарыбыз артыкчылыгыбыз да жок, кемибиз да жок, баарыбыз бир тууганбыз. Ошондуктан кыргыз элинде да ушундай күйөрмандар болгондо да сиз айтпадыңызбы азыр? Сону суроо бердиңиз. Кызыл кандуу, кыргыз өзү негизи кызыл кандуу эл. Ошон үчүн мамлекетпиз да биз. Ошон үчүн тилибиз, динибиз, каада салтыбыз, мамлекетибиз, туубуз, өлкөбүз угунда турат. Улак жерде жашап. Ошондуктан кызыл кандууга алдырбай, бул көкбөрүгө барганда маданиятыбызды көрсөтүп кетеличи. Досторума жолугуп барып, тарыхты сүйлөп, алысты жакын кылып, саламдыбай жолдоп, чай ичип кетейинчи. Келген досторума чай берип, бир бата берип кетейинчи деп келсеңиздер, көкбөрүнүн эшиги ар дайым ачык, пайдубалы, кенен түндүгү көтөрүлүп турат. Чоң рахмат Эрлан байке. Салам алейкум. Аргымагын камчы менен башка чапанды көчүрүп